Ноокаттагы бул логистикалык борбордо 120 тонна алма сакталат. Сыйымдуулугу 100 тоннага ылайык кампада 4 сорттогу алмалардын учурда 10% Казакстанга экспортко кетти. Ноокаттын бренди катары тааныла баштаган алмага учурда сырттан кардар көп. Мындан улам ишкер эми интенсивдүү бак тигип логистикалык борборун дагы кеңейтип, ноокат алмасын четке таанытууну максат кылып турууда. Быйыл эле Казакстан жана Россиянын бир катар шаарларынан алармандар келип, алып кетүүгө кызыктар тараптар менен келишим түзүүгө жетишкен. Алдыда февраль айларында экспортко 100 тонна алма жөнөтөт. Bizde 10 yıllıkta nemez var, staj var. 10 yılın içinde kıyla alma satып aluvchilar, ular Kazakistan'dan, özünün Kırgızstanlıklar, şular satып aluvchilar bizde tanımıyla kalıştı уже. Aldın almalar saktayız. Ошол. Эң негизги маселе алмаң таза болса, клиент өзү келет. Клиент келген, сатып алуучулар келгенде алманы көрсөтөбүз. Эгер жаап калса алып кетет. Ишкердин айтымында мамлекет тарабынан логистикалык борборлорду иштеткендер үчүн колдоо керек. Өткөн жылы пандемиялык кырдаал башталганда Россия Украина менен болгон чек-арасын бир тараптуу жапкандыгы биздин ишкерлер үчүн пайдасын тийгизген. Анткени өлкөдөгү өзгөчө абал учурунда өндүргөн продукциясын сыртка экспортко чыгарууга жетишпеген багбандар май айларында кымбат баада Орусиянын 5 шаарына сатууга чоң мүмкүнчүлүк жаралган. Мындан улам өзүбүздө өндүрүлгөн продукция сатылып бүтпөйүнчө чек-ара маселесин карап берсе дешет. Зачем он алардын алмасын биз жактырып? Өзүбүздүн алма турса, эң уже Россия, Казакстан, Өзбекстан биздин алмабызды жактырып жеп аткандан кийин, эмне үчүн аларды биз алып келип алышыбыз керек? Азыр базарга барсаңар, Иран алмасы бар базар. Когда өзүбүздүн алмалар сатыла элек болсо, зачем аларды алып келип алып? Бул дыйкандарга бул тоскоолдук да. Бир коммерсанттын кызыкчылыгы менен канча элдин эмес, пулдуулар, акчалуулар көп экен. Алардан жолун тоспош керек, аларга да бир туура эмес сөздөрдү айтпаш керек. Бирок өзүнүн дыйкандар кыйналып атканда алмасын өткөзө албай атса, мамлекеттик чара көрүш керек да, туура. Быйыл ишкер жалпы 200 тоннага жакын алма сактаган болсо, учурда четинен сата баштады. Сырыёну болсо көбүнчө элден алат. Ал эми багбанчылык менен 2 гектар бактан алган түшүмү бар. Өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл алмага болгон нарк да жогору. Анткени сыртка экспорттоодон сырткары борбор каладагы 2 ири соода борбору менен дагы келишим түзгөн. Ал эми ар жылы 50 тоннага чейин алманы жергиликтүү базарларга да дүңүнөн сатыкка чыгарат. Учурда Ноокатта 6 ири логистикалык борбор болсо, алардын басымдуу бөлүгү алмасынын 50%-ын сыртка экспорттоого жетишти. Ал эми калгандарын дагы жакшы баада сатыш үчүн тиешелүү кызматтар тарабынан коңшу мамлекеттердин айыл чарба адистери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Бул ирет багбандар өндүргөн продукциясын башка жылдардай сата албай калбайт. Эки тараптуу келишимдерди түзүүгө да шарттар түзүлөт. Бүгүнкү күндө логистикалык борбору сентябрдан баштап киргизет. Бул деген сентябрдан баштап апрелге чейин баш аягы 8 айдын тегерегиндеги убакытта. Кээ бири январда бүтөт, көпчүлүгү март, апрелдин аягында апарып сатышып атат. Былтыркы жылы 2020 жылы пандемиянын шарттарын ачтуу май айына барып саткан учурларыбыз болду. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз электр энергиясын жеңилдетип берсе аябай жакшы болмок. Өнөр жай катары коммерциялык наркта төлөп атышат. Ноокатта акыркы жылдары бак тиккен багбандардын саны өскөн. Эми алардын өндүргөн продукциясы атайын логистикалык борбордо сакталышы керек. Өткөн жылы 10 гектар жер тилкеси бөлүнүп, долбоор да даяр болгон. Эгер ишке ашып калса, анда аталган аймакта 1000 тонналык ири логистикалык борбор курулат. Анда Ош облусунун эле эмес, жакынкы облустардагы дыйкандары да түшүмүн сактай алса болот. Айта кетсек, өлкө боюнча эң ири 7 логистикалык борбор бар. Ал эми 200дөн жана 500 тоннага чейинки 300гө жакын логистикалык борборлор иштейт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.